Урматтуу көрүүчү, ушул эле жарманкебизде мынакей Азия Моторс аттуу компаниябыздын адистери менен кепти уланталы. Ар жак бөлүмдөн биз унаалар менен тааныштырдык. Эми спецтехника боюнча дагы өзүнчө адис бар экен. Сиздерди тааныштырып кетейин. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып, таанышып, анан сөздү уланталы. Саламатсызбы? Менин атым Илгиз, Азия Моторс компаниясында иштейм. Именно спецтехника бөлүмүндө отдел продажындамын. Азия Моторс компаниясы негизи спецтехника, Hyundai'дын спецтехникасын Кыргызстанда өкүлү болот. Өзүнүн эмеңиз официальный дистрибьютор. Официальный дистрибьютор болобуз Кыргызстанда. Именно корейский Hyundai'ларды жаңыларын биз сап келебиз. Биякта азыр бизде колесный техника тизилип турат. 6 тонна, экскаватор погрузчик, анан 14 тонналыктар. 3 эме бар экен, экскаватор, буну эмне дешет? Экскаватор погрузчик. Тиги да экскаватор. Экскаватор, ал 14 тонналык экскаватор. Бул канча тонналык? Бул 6 тонналык. Келе сразу бааларын, анан кийин гарантияларын сразу айтып кетпейлүү, дароо эле. Негизи корейский техникага бизде. Негизи корейский техникага бизде гарантия 2 жыл же 3000 мотосаат кетет. Кайсынысы биринчи келет дегендей да. 2 жылдын ичинде гарантия тетиктерге, поломкаларына бүт бересиңер, Бүт барында гарантия кетет. Условиялар бизден силер майларды, анан кийин расходный материалдарды алыш керексиңер. Так, анда ошо 2 жыл же 3000 мотосааттын ичинде кандай поломка болот, биз барып алмаштырып беребиз, жаңысын салып беребиз да. Буну ушул техника, Hyundai'нын спецтехникасын канча жылдан бери сатып келатасыңар Азия Моторс? Азия Моторсто 2017ден баштап сатып келатабыз. 2017ден бери эле көп эле техника сатып, тажрыйбаңар чоң экен да, Ушуну алып атышат клиенттер өзү кандай кардарлар, кандай отзывдар болуп атат? Жакшы сапат болуп атат? Сапаты жакшы негизи эле. Hyundai корейскилердин сапаты жакшы. Бизде акчасы жетпегендер өзүңөр деле көрүп турасыздар, шаар ичи Кыргызстанда бууларын деле көп алышат. Анткени качествосы жакшы болуп атат да. Биз негизи эми Бишкекте турабыз да. Анан аябай көп байкайбыз да. Жолдор жасалып атты быйыл, аябай көп жумуштар, шаардын ичинде көп жумуштар жүрүп атты. Ушул Hyundai экскаваторлорун, погрузчиктерин аябай көп көрчүбүз да. Анан мага да кызык болгон, кандай болуп атат деп, чыныгы көп жумуштарыбызды жасап берип атат. Ошонун баары силерден алынган туурабы? Негизи. Так, в основном бизден алынган, бирок Кореядан деле келет булар. Кореядан деле келишет, Силер Кореядан буу келет, биз болсо биз только жаңыларын сатабыз. Жаңыларын сатып келсеңер. Так, Hyundai'нын плюстарынан ошо арзан, практичный, надежный, анан кийин запчасть жагынан. То есть проблема жок болот да в дальнейшем. Hyundai ушунда Hyundai санаталарды билебиз го, автоунааларын. Ошол завод, бир эле завод спецтехникада жасайт, унада жасайбы, Ал спецтехникада жасайт, унада жасайт, экскаваторда, самолетторго чейин баарын чыгарат экен. Демек, Hyundai катуу чоң компания экен да. Компания да. Эми бул, значит, бул сапаты жакшы десек. Сапаты жакшы. Жарашат. Монун баасы канча? Кичинекей погрузчиктин. Так. Мунун баасы негизи бизде мындай болот да. С растаможкой, без растаможки деген бар. Бизде эки бар экен. Эки вариант бар. Анткени бизде айыл өкмөттөр алат, госко бер сатабыз, анан кийин частный фирмаларга сатабыз. Фирмалар алганда өзүнүн балансына отургузат, НДС төлөбөйт да. Если НДС плательщик болсо, айыл өкмөттөр болсо НДС менен төлөйт. Ошондой бар экен да? Частный лицолор алып калса? Частный лицолор алып калса, то есть юрлицо, баасы $85,000 без растаможки. Без растаможки. С растаможкой, с НДС полностью очищенный $100,000 болот. Физический лицо болсо? Физический лицо 100,000. 100,000, Мына урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр сүйлөшүп отуруп кайра унутуп калам бааларын, эстеп калыңыздар. Кийинки баасы? Hyundai H940S баасы без растаможки $93,000, с растаможкой $110,000. Тоже биякта простой мотор кетет, английский мотор Perkins, передний отвал 1 куб, арткы стрелаңкы ковшу 0,2 куб. Аркасында стрела бар. Бул 180 градуска айланат. Глубина копания 5 метрге чейин. 5 метрге чейин казат, Бул телескопический узарат да. Ичи комфорт жагы кандай бунун? Ичи комфорт жагынан булардыкы эме кетет. То есть баары бар, магнитофон, кондиционер, печка баары бар. Джойстиковое управление, то есть комфортный да. Бул бир гана экскаваторбу, башка бир кызматтарды аткарабы же? Түртөт, түздө жүктөп берет, казып берет. Казып берет, болду. Булар только казып берет. Возможно, тип барбы? Мүмкүнчүлүк барбы? Ичин ачып бир көрсөтүп койгонго? Биздин мүмкүнчүлүк бар. Азыр жок, азыр. Бар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул эми берки тракторлордун ичин силерге айтып берип аттык, бул экскаваторлордун комфорт жагын айтып берип атабыз. Полностью джойстик. Мынакей карасаңар, кенен ичи, Ичи кенен, удобный.
Могу шумоизоляциясы кандай? Шумоизоляциясы жакшы. Мынакей магнитофону бар экен, рулю көтөрүлүп регулировка болот. Регулировка баары болуп, сиденье бурулат, нар жагынан эме экскаватордун ковшу менен иштейсиз. Мунун жанагы азыр камера заднего вида деген эмелер түшүнүктөр барбы? Бунда пока жок окшойт. Буда жок. Буларда болбойт окшойт, а? Бунуку полностью барып токтойт, анан кийин өзү сиденье айланат да буда. Бул деген аркы бетти карайт да негизи. Вот. Биякта бул лапалары чыгат. Турат, анан кийин аркы ковшасы менен иштеп баштайт. Арка бурулса сиденье кереги жоктан да буларга. Камера заднего вида булар да бар. Буларда бар, экскаваторларда бар. 6 тонналыктар, 10 штук бар. Так, мунун баасы айтылды, э? Мунун баасы $93,000 без растаможки. С растаможкой с НДС $110,000. $110,000. Кандай сатуу жолдору бар силерде? Накталай. Накталай, анан лизинг аркылуу беребиз. Бул да бар, э? Лизинг аркылуу кандай болуп калат ошондой кыскача? Кыскача любой так РСК банк, азыр элдик банк болуп калды. Айыл банк, Байтүшүм, ижара, микролизинг. Ким кайсы банк лизингди берет? Инструменттер, жолдор көп экен да, э? Жолдору көп алганы. Первоначальный взнос 30%, а уже калганын уже банктын условиялары да. Канча жылга чейин чөйүп 5 жылга чейин лизинг берилет. Биз бул жолдо 5 жылга чейин чөйүп койсо болот экен. 30% первоначальный взнос. Башкы төлөм 30%. Жүрүлө башка спецтехникага өтөлү. Бул ошол эле да, экскаватордун чоңу экен да тиги. Бул ошол эле экскаватордун чоңу. Ал 85 000. 85, э? Канча акчасы мунун? Мунун акчасы без растаможки $135,000. С растаможкой СНДС $165,000. Тоже ошондой простой мотор кетет, Cummins 3.9 деген. Гидравлическая система Kawasaki. Булардын расходторун кантип эсептесе болот? Жумушуна жараша да турат. Жумушуна жараша оборотуна кандай иштейт, оператор кандай обороттор менен иштейт. Бирок в среднем булар где-то 12 литр ичет. Мисалы үчүн мен муну сатып алдым, ушундай услуга кылам, экскаватор менен бизнес кылам десем, мен регионго кетиш үчүн муну бир жака жүктөшүм керекпи же өзү эле кете береби? Жок, бир жака жүктөш керексиз. Жүктөшүбүз керек, э? На дальней дистанции экскаваторлор болбойт. Бул техника кете берет, экскаватор погрузчик. Экскаватор кете берет. Экскаватор кетип калат мындай эле өзү эле, э? Бул дальнийге кетет да. Трактор на базе трактора да. А булар болсо кетпейт. Булар жүктөш керек. Булар жүктөш керек. Внутри города болот, а мындай дальняка болбойт. Шаар ичи эле жүрүп эле иштесе болот экен да. Өзүңөрдүн ушу техникалар боюнча эмне деп кошумча жазасыңар? Негизи эң кардарлар келип туруп көбүнчө кандай суроолорду берет? Кардарлары келип негизи бааларын сурайт туурабы? Бааларын сурайт, гарантиясын сурайт, запчастьтарын сурайт. Запчастьтарын сурайт. Запчастьтар кенен бизде. Ошо запчастьтар айтылды. Өзүбүз алып келебиз. Башка жактан да алып келсе болот. Для Кыргызстандын ичинде, в рынке Кыргызстана мындай Hyundai востребован экен да. Көп да. Өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Ооба, биз Бишкектин ичинде. Запчасть жактан буларда проблема жок. Комплектациясын айтып кеткенде буларда жана айткам, камерасы бар заднего вида. Келгенде бу жерде гидролиния келген. Бул гидромолот кошулат буяка. Молот да бар да баса, жана тешкен ооба. Именно колесныйларда биз коштуруп келебиз заводдон. Анткени муну иштеткенде по-любому гидромолот менен алат да колесный болгондон кийинчи. Муну заводдон коштурабыз. Анан кийин быстросъемный механизм кошулат. Бул ковшаны чечет, анан гидромолотду илип алат. Планировочный узкий траншейный ковш делет да. То есть палецтерди чыгармай жок да бул мененчи. Өзү кнопка менен басат, чечет, баары тур кнопканы басып коет, илип алат да. Мунун ичинде кондиционер бар, э? Кондиционер бүт баарында, кондиционер, печка, магнитофон бар. Азыр кандай жакшы заман. Мурун деген ысып эле, онда иштей албай эле кыйналчубуз да. Азыр болсо тракторлордо да бүт баары бар, э? Азыр операторго бүт условиялары. Барган сайын эле комфорт создавать этилип атат да. Эми, урматтуу көрүүчүлөр, мына Илгиз мырзага телефондорду калтырып коебуз, соцсеттерди калтырып коебуз, описанияга ссылкаларын коюп коебуз. Өзүңөрдүн дарегиңер бир айтып койгула, кайсы жерде? Анкара 6/1. Азия Моторс компаниясы. Бишкектин ичи, Борбор шаары. Анкара көчө жана Горькийдин уланысы. Горький менен Алматинканын кезилишинде Дасмиянын кичине 200 метр өткөн оң жак бетинде. Ар жактары өткөн, э? Күн чыгыш тарапты баратканда Дасмияны өткөндөн бир 200 метрден оң жак бетинде. Оң жак бетинде болот экен, э? Силердин графигиңер кандай иштейсиңер? График с понедельника по субботу. Понедельниктен пятницага чейин 8:30 саат 6-га чейин иштейбиз. Суббота күнү саат 9-дан 5-ке чейин иштейбиз. 9-дан 5-ке чейин. Андан тышкары телефонго чала берсе болот, э? Телефонго любой время чала бересиздер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, атактуу Hyundai компаниясын билесиздер.
бизде официальный дистрибьюторлар мына ушул жигиттер. Чалгыла, сүйлөшкүлө, биз бере албаган суроолорду бергиле, андан тышкары комментарийлерге жазгыла, балким мүмкүнчүлүк болсо, балким ушул дарегине барып, ошол офисине барып, балким силерге кененирээк маалымат беребиз. Ошондуктан комментарийлерге дагы өзүңөрдүн бир ой пикирлериңерди, суроолоруңузду жазып койсоңуздар болот. Мейлиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, эмки чыгышта көрүшкөнгө чейин. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.